Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар, силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астына биздин телеграм каналга ссылканын астына кирип катталып коюңуздар, достор менен белишип коюңуздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында мигранттар үчүн 2025-жылы 2 мыйзам күчүнө кирип атат. Биринчи мыйзам 1 январдан баштап күчүнө кирет, экинчи мыйзам болсо 5 февралдан баштап күчүнө кирет. Ал кандай мыйзамдар? Биринчиси 1 январдан баштап Россия Федерациясында эгерде сиздер частный визит, туризм же болбосо гости болуп кирсеңиздер, ошонун негизинде болгону 1 жылдын ичинде декабрдын 31-ине чейин болгону 90 эле күн жүрө аласыңар. Андан ашык жүрө албай каласыңар. Ошон үчүн эгерде силер эмгектенип келсеңер сөзсүз түрдө же работа деп киришиңиздер керек, же болбосо учеба деп кириш керек. Ошонун негизинде кирип иштеп эмгектенип жүрө берсеңиздер болот. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7900 155 15 15, +7900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер. Экинчи мыйзам болсо 5 февралдан баштап күчүнө кирет. Бул болсо Россияда список контролируемых лиц деп коет. Бүгүнкү күндө тилекке каршы баш аягы 72 000, тактап айтканда 71 949 биздин Кыргызстан жараны Россияда эмгек келишими жок. Андан тышкары Сахаровдон медосвидетельствование өткөн эмес, медосмотр өткөн эмес, же болбосо дактилоскопия, отпечатки пальцевдерди берген эмес. Ошол жарым жартылай легалдуу, жарым жартылай легалсыз жүргөн биздин жарандар. Ошол списокты мен азыр ссылканын астына киргизип коем. Мигрант KG деген сайтка киресиңерде, ошол сайтка уже кечетен баштап кирди. Ошол сайтка кирип туруп, өзүңөрдүн фамилия атыңарды терип туруп, бир сыйра карап көрүңүздөр. Кокустан ошол списокто силер болуп калсаңыздар, бул кара тизме эмес, коркпоңуздар. Бул кара тизмеге кирген жоксуңар. Силерге 1 январга чейин легалдашылуу мүмкүнчүлүгү берилип атат. Эгерде силер эмгек келишимиңиздер болсо, ошо уведомлениясы менен болсо, ошону территориальный орган, то есть регистрацияңыз кайсыл жерге болсо, МВДге, ОВМге, отдел по вопросам миграции, ошол жака барып көрсөтөсүңөр, мына мен легалдуу болчумун, ошол списоктон мени чыгарып коюңуздар деп. Эгерде силер легалсыз болсоңуздар, анда ошол мөөнөттүн ичине чейин чек арадан чыгып туруп, кайра келиңиз дагы бүт документтерин баарын легалдашып алыңыздар. Ошо чек арага чыгуу боюнча биз иштешип жаткан жаамат бар. Эгерде муктаж болсоңуздар, акчаңыздар жок болсо, же болбосо көп балалуу болсоңуздар, чалыңыздар, бекер чек арага алып барып келишет. Телефон номерлери болсо +7900 144 44 45, биринчи номери, экинчи номери +7925 465 68 40. Волгарский проспектте 4-выходто Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Ошол мигрант KG-ге астына бир сыра кирип туруп, бир сыра карап көрүңүз дагы, жылдын аягына чейин легалдашып алууга ошо мүмкүнчүлүк болуп атат. Эгерде легалдашпасаңыздар, силерди кара тизмеге киргизбейт, бирок список контролируемых лиц деп коет. Машина автоунаа айдала албай каласыңар, ЗАГСка тура албай каласыңар, жана банковский карта менен болгону жылына айына 30 000 рубльдан ашык которуп же чече албай каласыңар. Ошол бул катуу көзөмөлгө азыр алып атат, тилекке каршы Крокус Ситиден кийин. Андан тышкары бир жерден экинчи жерге регистрация турганга да кыйынчылык болуп атат. Ошол кишилерди анан кийин кармап калса, анда высылка, то есть это депортация кылат. Ошон үчүн январдын аягына чейин, январдын башына чейин колдон келишинче бүт баарын легалдашып алыңыздар. Ушул жаатында суроолор болсо, ошо YouTube каналдын, сөзсүз түрдө YouTube каналдын астына комментарий кылып жазып коюңуздар. Кийинки чыгарылышта ошо силерге ушул иштер боюнча айтып беребиз, кандай суроо болсо ошолорго жооп берип турабыз мекендештер. Сак саламат болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Жанагы ссылканын астына кирип өзүңүз текшерип алыңыздар. Көрүшкөнчө.